12,98. Бул ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазуу керек. Бирок ондук бөлчөктүн бүтүнү 12. Демек, аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазганда, ал аралаш санга барабар болот. Анда бул сандын бүтүн бөлүгү менен бөлчөк бөлүгүн кошо түрүндө жазып алалы. Бүтүн бөлүгү 12, кошо бөлчөк бөлүгү 0,98. 98. Демек, бул жерде 0,98 санын жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазуу жетиштүү. Анын бүтүнү 0, бөлчөк бөлүгүндө ондук үлүшү ал 9. Ондон 1 дегенди түшүндүрөт. Ал эми жүздүк үлүшү 8. Ал 100дөн 1 дегенди түшүндүрөт. Анда сандарды разряддык аталышы боюнча жазып алабыз. 9 бул ондук үлүш, ондон 1ди түшүндүрөт. Демек, 9дун ондон 1 бөлүгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазсак, ондон 9га барабар. Жана ага кошуу керек жүздүк үлүштөгү санды, ал 8. 8дин 100дөн 1 бөлүгү 100дөн 8ге барабар. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. Ал үчүн ондон 9 жөнөкөй бөлчөгүн 10го көбөйтөбүз. 10ду 10го көбөйтсө 100. 9ду 10го көбөйтсө 90. Бөлүмүн 100гө теңдеп алдык жана ага кошобуз 100дөн 8ди. Анда сумма бул жерде 100дөн 98ге барабар. 0,198 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазганда 100дөн 98. Аны кыскача түрдө окулушуна жараша дагы 0,198 деп жатат. Бул түрдө дагы жазып алсак болот. Окулушуна жараша дагы жазып алсак болот. Анда жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазууну улантабыз. Анын бүтүн бөлүгү 12 болчу. Демек, 12 бүтүн бөлчөк бөлүгү 100дөн 98. 100дөн 98. 12 бүтүн 100дөн 98. 100дөн 98 кыскарабы? Аны карайбыз. Бул жерде 98 2ге бөлүнөт. Демек, аны 2ге бөлүп алабыз. 100 дагы 2ге бөлүнөт. Демек, бөлчөктүн алымын дагы бөлүмүн дагы 2ге бөлүп алсак, анын негизги мааниси өзгөрбөйт. Анда бүтүн бөлүк 12 боюнча калат. Бөлчөк бөлүгүндө бөлчөктүн алымы 98ди 2ге бөлсө 49, бөлүмү 100дү 2ге бөлсө 50. 12 бүтүн 50дөн 49. Демек, 12 бүтүн 100дөн 98 ондук бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазганда 12 бүтүн 50дөн 49га барабар.